Бишкекте турабыз, үйүбүз үстүбүздө, алдыбызда машина дейт. Күйөөм гос жумушта мыкты кызматкер дейт, мамлекеттик жумушта экен. Экөөбүздүн мамилебиз жакшы, кыздарым бар, бирок күйөөм көгүш гей экен дейт. Кээде ушундай суроолор туугандар мынакей азыр мондай эфирден, түз эфирден айтылынат. Эми бул адамдын тагдыры көйгөй, аны туура кабыл алыш керек. Балким ошого чечим издеп, акыркы үмүт катары кайрылып атат да. Бул Аллага шүгүр. Анан көз ачыкка, бакшыга, сыйкырчыга, жинге табынган, шайтанга ээрчигендерге кайрылса эмне болот алар? Үстүнөн күлүп, ар кайсы нерселерди мындай айтып, анын бир акыркы акчасын соргонго чейин ачкене болуп жабышпайбы, Кудай сактасын. Ошон үчүн муну туура кабыл алыңыздар, мен да кечирим сураймын. Бирок күрөм гей экенин дейт. Мен билгениме көп болгон, бирок токтотуп калар деген үмүттө жүрдүм дейт. Бирок жок, бая күнү телефондон өчүргөн сүрөттөрдү көрүп калдым. Карасам жылаңач эркектин алиги жери. Анан дагы мен тааныган досумун деп жүргөн адам экен. Көрүп, муунум калчылдап, өзүмдү араң токтоттум. Кыздарым эртең эрге тием деп турат дейт. 40тан өттү. Өзү көлдөн болот, бул эмне деген шумдук дейт. Көргөн көзүм ишене албай жүрөм. Ал досу деле аял жыргатпайт. Ар дайым урушуп эле басып жүрүшөт. Баласы бар, анысы жанагы телефондо тартылган досу Россияда дейт. Жакында келем деп жатыптыр, коркконум кайра эле ошол нерсеге жетелейтпи деп. Кудайдан коркпогон ал адамды эмне кыларымды билбейм. Менин оюм туугандарына, жанагы Россиядан келчү, аялына, баласына баарына жайып айтып салсам тыйылабы? Же балдарга салып берип бычып салсамбы? Андай болбойт, самасут болбойт шариятта. Самасут болбойт, эртең темир тордун аркасына кетип каласыз. Анда балдарыңыз эмне болот? Канчалык маселе болсо дагы самасутка жол берип, ал жерден балдарга айтып, анан дигилерди жалдап, тигинтиндай болбойт. Бул оюңуздан кайтыңыз азыр эле, анткени эртең балдарыңыздын шору куруп, сиз да темир тордун аркасына кетесиз. Антпеңиз, тыйылар бекен дейт. Дин боюнча кандай кыралат бул иш? Ушул нерсе жүрөгүмдү өйүйт. Кандай гана акмак адамдар бар арабызда деп. Азыр эркектерге эмне жетпейт? Аялы туруп, чечип бериңиз, суранам дейт. Шарият кандай карайт мындай адамдарга? Үмүтүм биринчиден Аллахтан, экинчи сиз себепчи болуп, балким сиз аркылуу жетип калар. Көрсөм мындай кызтек адамдар Кыргызстаныбызда аябай көп экен, дагы да көбөйүп жаткандай туюлат, жөн жерден апаат келбесе чыгар дейт. Сиз сурадыңыз, суроого жооп катары Бухари Муслимде хадис келет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Инна мимма адракан нас мин каламин нубувватил ула иза лам тастахи фаф'ал ма ши'т." Эгер пайгамбарлардын, Адам атабыздан баштап акыркы пайгамбарыбыз Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга чейинки бардык пайгамбарлар коомуна пайгамбар болуп жөнөтүлгөндөн кийинки адамдар алардын оозунан уккан эң биринчи сөз: эгер уятың жок болса, анда каалаганыңды кыл деген сөз дейт. Уят кетсе, ошо кыяматтын жакындаганы, апаат кырсыктын келери ошол болот. Кудайга жалбарып дуба кылыңыз сиз, күйөөмдү ушундай апаат балээден куткар деп. Бул жаман жоруктун айынан убагында Лут пайгамбардын доорунда күнөөкөр коомунун бардыгы асман менен жер болуп, тыптыйып азапка кабылып жок болгон. Ханафи мазхабта китептерде булардын жазалары өтө оор айтылат. Туугандар, бул жерден бир саясат тиздеп, бул жерден бир законду бузуу жана башканы деп аткан жокпуз. Мен бул эже сураган себептен шарияттагы, анын ичинде Ханафи мазхабтагы фихтан сүйлөп атам. Ошон үчүн муну туура эле түшүнүш керек. Ханафи фихтада имам Абу Ханифа рахимахуллах мындай кылгандардын жазасы өтө оор болот дейт. Эми азыркы убакта, азыркы доордо кандай кылабыз? Биз мыйзамдуу мамлекетпиз, мынакей жакшы эмелер чыгарылган. Кудайдан күйөөңүзгө инсап тилеш керек. Эгерде күйөөңүзгө шарт коюшуңуз керек, ушул нерсени токтотуп, чындап Кудайга тообо кылып, өкүнсөң, мен жашаймын. Бул нерсе менин көзүмчө тообо кылмыш болуп, же такыр эле мени да көз келбей, бет келбей, инсабыңды жоготуп, бардыгына кайыл болуп токтотпосоң, анда ортодогу мамиле бардыгы бүтөт. Мен бала чакамды алып, өзүмдү сыйлаган, чыныгы эркек аттуу адам менен өмүр сүрөм деп жакшынакай шарт ортого коюңуз. Коюңуз дагы бул биринчи маселе. Албетте ал күйөөңүз токтотууга аракет кылат, иншалла. Анткени ал үй бүлө бала чагасы керек. Анан жанагындай Россиядан келе турган, жана башка келе турган көгүлтүр, агылтыр жана башкаларды эртерээк токтотуп чектөө киргизиш керек болот. Чектөө киргизиш керек болот. Анан мен сизге жеке дагы чыгам, бул номерди жеке бериңиздер. Жүрөк канталап кетмей болду, ошондой маселелерден улам. Жүрөк канталап кетмей болду.